Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналыбызда биз бир ай мурун, 1,5 ай мурун келгенбиз ушул поляга. Биз азыр Кара Балта шаарындабыз. 40 гектар кулпунай отурулган жер эсиңерде болсо. Мына ушул күндү насип этиптир. Биз ушул дыйкан менен сиздерди тааныштырып кетели. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып койгула, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы? Мен Нургүл Султаналиева. Бул жердеги үй бүлөлүк дыйканбыз. Жолдошум үй бүлө, бир туугандар баардыгыбыз биригип жумуш алып барабыз. Дыйканбыз. Сизге да келгениңизге чоң рахмат. Биринчи эле өтүп кеткен айт майрамыңыздардын демекчимин. Бүгүнкү күнүбүз 9-июнь 2025 жыл. Бир сыйра бияк массага кирип, бир сыйра терилген. Туурабы? Ооба. Ошондо кайсы числолорго кирген, анан кайсы числолордо бүтүп калды? Азыр уйкуга кирип калган учур экен да. Азыр буга чейин мисалы үчүн эрте жазда эле биздин жумуштарыбыз башталат дыйкандардын. Быйылкы жылдын эсебинен ошо айта кеткенибиздей эми биздин баягы эрте күздө эле бул жакта ремонт болот деп суудан кичине тартыш болуп эрте ремонтко кирген. Анан эрте жазда дагы ошондой көрүнүш болду да. Бунун баягы ремонт болуп атат дегенде биздин кичине кулпунайлар баягы орду убактысында баягы витаминдери берилбей, суулары берилбей калгандын себебинен азыркы учурда көрүнүш сыяктуу. Негизи кулпунай быйыл гүлдөдү, түшүмдүүлүгүн жакшы алдык. Баягы ошол учурдагы эгерде суулардын нормасы менен сонун бергенибизде в данный время дагы биз түшүм алып аткан убагыбыз болмок да. Ошол себептер болуп калды. Анан ызбыт маселеси дегенибизде бул жер объем чоңураак болгон үчүн биз мындай ал нерседен кыйналбай атабыз. Неге дегенде алармандар бул жерде көбүрөөк болуп атат. Ошол себеп менен бул турган жерибиз Кара Балта аябай сонун шаар. Бул жерде баягы дыйканчылык аябай жакшы өнүккөн нерсе, себеби күндүз аябай ысык да, түнү аябай муздак да. Буну именно ушу кулпунай аябай жакшы көрөт. Баягы түнүкүсүндө кичине эс алып калат да. Анан бул жерде ошол себеп менен ойлоп, мына бүгүнкү күндөн баштап бул жерде азыр контейнерлер түшүп, холодильниктер курулган атат. Бул жерде баардык дыйкандарыбыздын кулпунайларын чогултуп, ошо алармандарга берсек деген ойдо болуп атабыз. Биз өткөн чыгарылышта урматтуу көрүүчүлөр айтып кеткенбиз, суроолоруңузду берип кеткиле деп. Суроолорду азыр берип кетели, ошолорду дароо эле биздин көрүүчүлөргө комментарийлерге жазган суроолорго кенен кылып туруп жооп берип коелу. Көрүүчүлөр, силерге рахмат. Суроолоруңарды бердиңер. Арасында дагы мындай ачуу дагы, катуу дагы комментарийлер да болду. Бирок ошентсе да болбой, биз сөз бергенден кийин силерге жооп берели. Рядтын ортосу деп эле сураптыр. Рядтын ортосу, анан кандай гербицид колдоносуңар дептир да. Биз азыркы учурда бул ортолук жерлерде баягы жетише алганда биз ураган колдонобуз. Негизи канчалык баягы колдонбосок туура келбейт, анткени баягы чөп менен алышуу кыйыныраак. Ошол себеп менен биз ураган колдонгон жерлерибизде чөп чыкпайт. Негизи бул азыр ысыктын күнүндө биз былтыркы жылында ураганды биз бир жылда 2 жолу колдондук десек болот да. Бир жылда бир ай, мисалы үчүн тынбай эле ураган чачуу эмес. Анткени бул баягы жазында нымдуулук болгон жерде чөп чыгып кетет. Ошол үчүн колдонобуз. Анан эрте аябай ысык болуп аткан учурда өзү деле баягы суу жок болгондон чөптөр чыкпайт да. Ошол себеп менен бир жылда 2 колдонсок болот. Анан ураган колдоно албай калган жерибизде чөп менен күрөшүү аябай өтө кыйынга турат да. Ото да колго. Данный время мындай аппараттарды ойлоп чыгып атабыз. Алдыда бир канча күндүн ичинде булардын жөөктөрү баягы ошончолук кичинекей болгон үчүн пленкаларды жыртып кетип атат. Азыр аппараттардан эми өнүгүп калбадыкпы, бир интернетке карап сураштырып эме кылып, могу пленкаларды кошо жыртып кетпей, чөбүн нымдуулук кезинде жамгыр жаагандан кийин ушундай себептер менен отолорду ушуларды изилдеп атабыз. Анан буга чейинки кылып аткан иштерибиз ошо жамгыр жаагандан кийин жумушчуларыбызды баягы чогуу отошо коюп, бүттүгүн тазалап, анан ошондон кийин погода жамгырга карап, шамалга карап, анан ураган чачсак жакшы результат көрсөтөт. Демек, бияка колдонгонуңар ураган экен да. Анан рядтын ортосун сурап кетишти. Рядтын ортосунда биз болушунча бул жерде баягы жерди экономдогон нерсеси менен рядтардын ортосун аябай тыгыз кылганбыз. Жанагындай тракторлордун кичинекейине ошолорду киргизгенге аракет кылганбыз. Анткени дөңгөлөктөрү ошого карата кичинерээк болсо көбүрөөк батсын деген ойдо. 40 сантиметрге чейин да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул кулпунай боюнча Нургүл айым менен сиздер жазган комментарийлерге, суроолорго жооп берип отуруп 2 сааттан ашык сүйлөштүк. Мына ушул 2 саатты бир видео кылбай, анткени аягына чейин көргөндөр өтө аз. Биз бир күндө бирден суроо жооп кылып, ушул каналга жүктөп турабыз. Мындан аркы видеолордо кандай суроолорго жооп болот, кандай сорттор отурулган, сугаруу, витамин, дары-дармеги, суу маселелери, pH,
жана көптөгөн пайдалуу маалыматтар болот. Ушул жылы 6 майда 1,5 ай мурун келип съемочный команда менен тартып кеткенбиз. Ал кезде ушул Кулпунайыбыз түшүн байлап аткан кези болчу, бирок ал кезде Нургүл айым менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болуп, биз жөн гана тартып кеткенбиз. Мына ушул кадрларды мындан аркы видеолорго кошуп турабыз. Биздин AgriLife KG YouTube каналына катталыңыздар. Видеолорду дайыма көрүп, биз менен болуңуздар.